Кадамжа шаарынын мэриясынан, Кадамжа шаарынын вице-мэрі Чыңгыз Тагаев биз өзүбүздүн муниципалдык департамент, муниципалдык менчиктүү башкаруу департаменти менен биргеликте жолду, мыйзамсыз куруларды бузуу боюнча бүгүнкү иш-чара өткөрүп атабыз. Бул иш-чарадан негизги максаты жолду ачыш. Бул боюнча областтык прокуратуранын алдында түзүлгөн координациялык кеңештин 3 жолку отурумунун тапшырмалары бар. Биз бүгүн бул кадамга барганыбыздын себеби 3-4 жолу кеңештин чечимин аткаруу максатында 3-4 жолу эскертме бергенбиз. Эч кандай жеке ишкерлер, мына тургундар тарабынан кыймыл болбогондугунан бул жумушту мажбурлап бузууну баштадык. Бул акыркы чекит эмес. Бүгүнкү күндө биз райондун, шаарыбыздын борбору болгон Орозбеков көчөсүнө бузуп баштадык мыйзамсыз курулуштарды. Бул чекит эмес, мындан сырткары айылдардын ичине дагы киребиз деп бизде пландаштырганбыз. Негизги максат мына бул биздин шаарыбыздын ичинен Ош-Испана автожолу өткөн. Автожолдун боюнда ачыш, ошону менен биргеликте элге шарт түзүп берип, жүрүүчү тротуарларды ачыш болуп атат. Ошондуктан бул кадамга барганбыз. Азыркы бузуп аткан жайлар мыйзамсыз түрдө эч кандай уруксаты жок, жолго чыгып алышкан. Анан шаардын эстетикалык, архитектуралык көркүн бузуп тургандыктан бузуп атабыз азыр. Эскертмелер берилген.
Ага.